Assalamu alaikum туғандар. Кутмандуу күн. Мындай айтканда, көптөн бери эфирге кирбей калдым эле. Акыркы күндөр анча кирбей аттым эле эфирге. Кол бошобой, жумуштан кол бошобой кире албай атам. Бүгүн бир эфир кылып кирип, өзүм оюм менен бөлүшүп кетсем бейи деп кирдим да эфирге. Кирип, эмне болуп атат, эмне жок. Oturup, analiz çıkarıp, anan bizde özünüzдөр bilesizler, Moskva şahrında geçeki 29 29'u biz men makul emes men ukugum бар деген кыймылдын мүчөлөрү ошол Moskva şahrında Kırgız Respublikasının 30 yıllık egemenlik gününü ошол өткөзөлү деп Борисова метрода уюштурдук эле туугандар. Анан уюштургандан кийин биз белгиле бардык элге таратканбыз, элдер келишти бардыгы. Бирок өзүңүздөр билгендей биздин элчиликтен Москва шаарынан Кыргыз Республикасы элчилигине анан ушул Москва шаарынын УВДсынан тоскоол болуп, пут тосуулар болуп туугандар. Кыргыз үй тегип койдук эле туугандар, кыргыз үйлөрдү тегип бардыгын даярдап койгондон кийин ошол Петровкадан келип, сотрудник полициялары келип, бир 4 жолу, 5 жолу келип кетишти. Предупреждать этип кетишти. Если чогуло турган болсоңор, бардыгыңарды алып кетебиз. Мыйзамды буздуңар деп, себеби азыр өзүңүздөр билгендей карантин Москва шаарында. Бирок бир өкүнүчтүү нерсеси туугандар, айтайын сиздерге, эмне өкүнүчтүү нерсеси. Биз пут тоссо деле, тоспосо деле биз мына уюмубуз күчтүү экен, уюм өзүңүздөр билесиздер. Ошол уюмдун мүчөлөрү Додина деген поселокко барып, ошол жерде биз өткөздүк, эгемендүүлүктүн майрамын өткөздүк, өзүңүздөр билгендей. Бирок мен Россиянын полициясына капа эмесмин. Мен мына өзүбүздүн ички душмандарга капам, мына Кыргызстандын элчилигине. Себеби булар популизм менен, мындай кудурети жеткен баягы бизге окшогон карапайым элдин балдары менен күрөшкөн күчү жетет дагы. Аскар Акаев деген баягы кылмышкерлер Кыргызстанга барса, резиденциядан чай берип, ошондой кылып узатып коюшат. А бизге окшогон карапайымдын элдин балдарын мына сыртта жүрсөк дагы ошол давление кылып, пут тосуп, ар бир чараларды көрүп, эми бул деген азыркы мыйзамсыз бийликке жакшылык алып келбейт. Өзүңүздөр билесиздер. Менин бүгүнкү темам башка болчу өзү. Мен бул сырттан эле айтып кетейин туугандар. Мен темам туугандар. Мына кечеги 31 август күнү парад өткөзүп, мыйзамсыз Афирис Ажоңор бар го, мыйзамсыз Афирис Ажоңор. Ошонун сүйлөгөн сөзүн угуп отурдум да. Эми укпайын дедим эле, өзү уга турган оюм деле жок болчу. Анан ошол жерде бир сөзүн кармап калдым туугандар. Не деген сөзүн? Быйыл биз карыз албадык дегеничи. Мен ошо боюнча өз пикиримди айтып кетейин. Ушунчалык туруп алдаганы мен ушунчалык кейитти да. Эмне биз лохпузбу, же эмнебиз? Алдана беребизби? Эми алдап атпайбы? Турушу менен алдап атат. Кече эле Акыл Жапаров, министр экономика, $30 миллион алды карыз. Мына араб кайсы мамлекеттен алды $30 миллион. Мынаны ушул жылдын эсебинен туугандар, азыркы учурга чейин ушул Садыр Жапар мыйзамсыз болуп келгенден бери $100 миллион карыз алыппыз туугандар. Анан кечегинде трибунага чыгып алып туруп биз карыз алган жокпуз деп туруп, элдин ушу 6 миллион элдин бардын кулакка эсе теп атат. Бул деген Ажоңор Афирис болгондон кийин, мыйзамсыз Ажоңор Афирис болгондон кийин мен иштеке делбем. Каратып туруп алдап атат. Ошо унчук отуруп бергендерге мен таң калдым. Неге айта албайсыңар? Не карыз албады? 100 миллионга жакын карыз алыштыр. Не бетке айтса болбой? Не эл алдасам алдана берет деп атабы? Мен билбейм. Неге биздин ат башчылар чыгып туруп, сен эмне алдап атасың деп мындай саясий ишмерлер бар бизде, ошолор же партиянын лидерлери бар. Чыгып айтпайбы? Коркоб ошону айткандан. Садыр, сен аферисткенсиң,
түрмөдө аферистикти жакшы өздөштүрүп чыксың. Зек болсоң өзүңө зексиң. Сен жок дегенде 6 миллион элди алдаба дебейби? Ошондой эрктүү адамдар жокпу бизде. Аферист дейт да. Мына мен башында айткам, бул болбогон киши, мен айттым. Бул ажо боло албайт дегенмин. Себеби даяр эмес, мээси жетпейт дедим. Илими жок, билими жок. Бир физкультурник болсо, бир заправщик болсо мындай. Бул только пиар менен, мына кумтөр менен таанып калдым. Ачык айтыш керек да бунучу. Мына көрүп турсуң. Ушул эки дос келгенден бери, мисалы, Кыргызстанчы ниже плинтуса түшүп калды. Мен сага ачык айтайын, ниже плинтуса, потому что мен ачык айтайын, тажиктердин алдында бизди жөрмөлөтүп койду, тизелетип койду буларчы. Булардын саясаты бизди кыргыз элин ниже плинтуса кылып койду. Себеби тажиктер бизди азыр мындай герде өтүп кетти. Себеби 44 жараныбызды өлтүрүштү. Тажиктер кирип агрессия менен турабы? Аз келгенсип үйлөрүбүздү өрттөп, керек болсо азыркы ГКМБнын төрагасы Ташиев бар го, мына заправщик. Барпыдан болот. Мен башынан эле айттым. Бул аферистер ошол жерге барып кечирим сурап жүрөт. Ол моюнга алыш керек. Бул тарыхта калды. Кечирим сурады да. Тажиктерден кечирим сурап берди го жолугушууда. Ону моюнга алышыбыз керек. Тажикстанга барба, нейтральный зонада жолук Рахман менен дедик. Алда эмне кылды? Аферист, первый аферист. Бардагы Рахмандын үйүнө барып келди, барып жолугушуп келдик. Ошо 44 жараныбызды өлтүрдүң, рахмат дегенсип жалынып барып келди. Туура да, ошону моюнга алышыбыз керек да. Эми кечеги парадты тизип алып, ошо Баткенде агрессия болуп биздин жарандарыбызды өлтүргөндө ошо кечеги танкалар, вооруженияларды ошол жерге алып барбайбы? Түштөн кийин анан независимость өткөзүп, карыз албадык деп, ушунчалык алданганда кичине мындай болот да, туугандар, уялгылачы. Эмне ушунчалык бизде бет деген болуш керек да, кичине. Алда сөйлөшкөн отура берип. Айтпа, мындай бизде барбы ошондой адамдар, Бетине айта турган адам барбы? Кара tutуп алдырып да, Ким көрдү, мына кече карыз албадыбы дедиби? Деди. Вооружениені чыгып алып, биздин мына вооружение күчтүү деп мактап ошол жерде парад кылып атат. А ошону парадты ошо Баткенде 44 жаран өлдү. Ошол жерге алып барбайбы? Ошо 44 жаранды сактап калбайбы? Аяктагы максат айылындагы бир 44 үй бүтүптүр калган үйлөр бүтө элек, onu da алдап аткан. Уят де, уялал, бет деген керек, эми боло турган ишти кылалы де, колуңан келбегенден кет. Мен мисал бул кишинин ар бир экинчи сөзүн кабыл алам да, себеби бул киши только популист, пиар, ошол компания менен эле жүрөт. Булардын айтайынбы, эми мында ачык айтыш керек да, туугандар. Булар азыркы бийлик, мыйзамсыз бийлик дейбиз. Ошол эле көчү уланып келип атат. Ошол эле Жээнбектин көчү, ошол эле нерсе уланып келип атат. Өзгөрүш деген болгон жок, туугандар. Болушу мүмкүн, только аркага кеттик, туугандар, аркага кетти. Экономика ошо боюнча турат. Билбейм, бул экономика качан ойлонуп бүтөт. Эми кечегинде баягы госсекретарь ким эле баягы фантазер аты Абыкеев беле, Абыке Көбөштүн небересин. Ошол 2 жыл чыдап тургула, 2 жылдан Кыргызстан, Кыргызстан 10 жылда да өнүкпөйт, туугандар. Мен сиздерге ачык айтыш керек. Ал жомоңорду башкага айткыла. Ким келбесин Кыргызстанга, кайсы президент келбесин. Мунага окшогон аферистер, популисттер келген болсо 100 жылда да өнүкпөйбүз, туугандар. Мына мыйзамсыз алып келип алып, азыр мына мыйзамсыз алып келгенин үзүрүн биз азыр мына Россияда көрүп атабыз, туугандар. Азыр шунчалык давление болуп атат биздин Кыргызстан жарандарына. 500 штраф кылып атат, 2 штраф болгондорду депортация, выдворение кылып атат. Ушулардын айынан, туугандар. Себеби биз Кыргыз эли мыйзамсыз президент алып келип алдык, туугандар. Алдандык, мындай айткандачы. Чын алдандык. Качандан бери ушуга ишенебиз? Мен түшүнбөйм. Ушуга бир эркек чыгып айтпады де. Мен эркекмин, мен айта алам бетине деп. Бир эркек чыкпады де. Айтыш керек де. Эми өлсөң да тизеле өлгүчө тике туруп өлгөн жакшы, артыкыраак дейм туугандар эми. Мына биз 30 жылдан бери деп сүйлөгөн сөзүбүз бар, туугандар. Мына 30 эмес 40 жыл, 50 жыл, 70-жылда эле мигрант болуп жүрөбүз, туугандар. Бул кетиште, туугандар. Эми балабыз мигрант болот, неберебиз мигрант болот. Себеби биз тандообузду мына эки мошенникке, ушу эки мошенникти алып келип алдык.
Мен айтып келгенмин, булар бийлиги мен тааныбайм туугандар. Себеби мен саясатын колдобойм. Себеби түрмөдөн чыккан адам, 2 жолу соттолгон адам, жогорку соттун өкүмү чыккан туугандар. 11 жыл 6 ай срок берилген. Түрмөдөн мыйзамсыз барып, ошол 5-октябрдан барып мыйзамсыз алып чыгып атат туугандар. Качан ошону моюнга алабыз, уялалы Эми ушул 2 африкский ишеним туугандар. Мына кыргыз мамлекетибизден айрылып калышыбыз мүмкүн туугандар. Кечегенде Акылбек Жапаров айтып атат, кыргыз элинен айтып атат. Акылбек Жапаров деген, бул Жапаровдор деген ушу бир мошенник африз жүлүктөр окшойт. Ушу Жапаров дегенди укканда мен только ушу африз мошенниктерди элестете баштап калдым да туугандар. Кыргыз эли Россия Федерациясына субъект болуп киргенге макул деп кыргыз элинен айтып атат. Баягы бизде эсиңиздерде бар 5 ай 4 ай болуп калды. Марат Казакбаевди за измену камады. Жок эле шылтоо менен камап коюшту. Ама Акыл Жапаровго эмнеге андай иш козголбойт туугандар? Бул деген биздин мамлекеттин суверенитетине шек келтирип атат. Биздин атыбыздан сүйлөп, биз субъект болуп кирет деп элдин атынан сүйлөп атат. Буга ким укук берди Акылбек Жапаровго? Бой кичинекей киши, ким көргөн ошо Акылбек Жапаров? Бул киши кайсы бийлик келбесин, мисалы, кайсы бийлик келбесин. Кайсы бийлик менен тил табышат. Ушунчалык подхалимствону өздөштүргөн туугандар. Бир эле бул эмес туугандар. Буга окшогон бизде жүздөгөн саналат. Акылбек Жапаровго окшогон, ошол эле Акылбек Жапаров, Садыр Жапаров, Ташиев, ким, мына спикер Мамытов, мына Зулушев, Пулушев. Мен кече таң калтырганым, мына 3 генерал туруптур. Бир МВДнын Ниязбеков деген чести берип тура кылды. Мына кийинкисинде Ташиев турат. Кийимин ырдап атса, фуражка формада турат, жүрөгүнө коюп жүрөт туугандар. Уставды билбейт, ошону ким айтат? Зулушевди айтып, жүрөгүнө коюп жүрөт. Силер депутат эмессиңер, силер деген азыр должностное лицо деп коет. Бирөөң ген прокурорсуң, бирөөң ГКМБнын төрагасысың. Сен честь берип турушуң керек болчу ошол жерде. Ошол элементарный нерсени билбеген адамдар биз башкарып атса, мисалы, ошол нерсени башкарып атса, анан ким жанын күйүп айткылачы, мен ачык айтыш керек да ал нерсеничи. Эми ушинтип алданып жүрө элем, алданып жүрө берели туугандар. Байли азыр ушинтип алданып жүрүп, эми жомок менен бизди багып өнүктүрүп жүрдү буларчы. Эми билбейм, эми кайсы арына ушундай кылып атат дейм да, түшүнбөйм. Бул бийликке келип аткан эмнеде? Мен ата энемин арбагы урсун деп жүрбөдү беле, туурабы? Баламдын арбагы урбурсун деп туруп келбеди, элге сөз бербеди беле, туурабы? А эмне кылды азыр? Элди кашайтып айтып, кашайтып, кымбатчылык бензиндин басын айтпай эле коюн туугандар. Азык түлүктүн басын айтпай эле коюн туугандар. Эми эртең мына шайлоону белгилештир. Шайлоону белгилештир 28-ноябрга. Эми туугандар, ушул шайлоодо акылдуураак болсо, ошо 1000 сом үчүн голосуң сатпай тууган. Ошо балаңын, небереңин, балаңын будущийин көрөн, мындай ачык, таза болсун десең, таза инсандарды алып келишибиз керек туугандар. Бир эле бизде жол бар туугандар. Буга окшогон мошенниктер, ушул командасы менен, мына начиная Садыр Жапаров, Ташиев, мына 2 дос мисалы. Өкө кош бийлик кылып алды туугандар. Бирине атаңдашып башкарып атат Кыргызстандычы. Bunday деген 30 жылдан болбогон нерселерди кылып атат туугандар. Ошого көз жумган кайдыгер караган кыргыз элине күнөөлүү туугандар. Биз өзүбүз күнөөлүү. Себеби ушу мошенниктерге ишенген биз күнөөлүүбүз. Себеби биз ушу мошенниктерге ишенип, бул кумтөрдү улутташтырабыз деп, ошо мен таанымал болуп келген да турабы. Ошо кумтөрдүн азыр историясы эмне болуп атат? Ошону билесиздерби? Жок дегени туугандар. Эми азыр биз кумтөрдү захват, мындай айтканда рейдерский захват кылып улутташтырсак туугандар, бизге санкция деп атат. Кыргызстан экономикасы азыр санкциясыз эле өзү мындай түшүп кетти туугандар. Ачык айтайын. Ачык эле айтыш керек. Бул кумтөрдү акылдуулар келгенде чечкенде болот эле. Эми мына 2 африкский ишенип биз бул баягы популист нерселери менен баягы Баткендеги событиядан болгон дейин ушу кумтөрдү көтөрүп, элди алаксатуу максатында ушу кумтөрдү көтөрдү да, булардын акылы да жетпейт.
тажрыйбасы да жок адамдар ошол эми Канада менен соттошуп жүрүшөт туугандар. Мен сиздерге ачык айтайын. Азыркы турган бийлик мыйзамсыз бийлик туугандар. Бул Кумтөрдү 1000 рейдерский захват кылган учурда деле, улутташтырган учурда деле туугандар. Бизде международный, мындай айтканда, кыргызчасын айтканда, эл аралык соттор бар туугандар. Ошол жерде биздин тагдырыбызды жөн эле чечип коет буларчы. Таксыр ким эле келсе баары окшош, таза инсан ошол жерге барганда өзгөрөт. Эми туугандар, бизде бар таза инсандар туугандар. Биз таза инсандарды көрбөй, биз баягы аферисттерге ишенип калганбыз да, мошенниктерге ишенип калган. Мисалы, мына Садыр Жапаровдун кечеги 31-августта сүйлөгөн сөзүндө 6 миллионду карап туруп алдап атканы, мен мисалы, буну мен мисалы мындай айтканда кыргыз элинин аброюна шек келтирди, мындай айтканда аброюна да шек келди, мындай айтканда кандай десем, кыргыз элини мындай айтканда татыксыз ажоодо, мыйзамсыз, татыксыз ар бир экинчи сөз эле алда берсе туугандар, ким ишенет мисалы? Мен ишенген жерим жок. Мисалы, карыз албадым дегенде мен уже болду, өчүрдүм ошол жерде элечи. Себеби алдап атат. 100 миллион карыз алыппыз, мына Садыр Жапаров мыйзамсыз келгенден бери туугандар. Муну моюнга алышыбыз керек. Анан ошону 100 миллион алып туруп албадык дегени, бул деген пиар, дешевый пиар деп болот туугандар. Мен айтып кетейин. Азыркы министр МВД туугандар, отставкага кетиш керек. Бул министр келгенден бери канча деген мына Инан Арханды урдалып кетти. Баягы кызыбыз өлүп кетти. Өзүңүздөр билесиздер. Авария көбөйдү. Баягы кечегинде Сатурн ГАИ жөнөкөй жаранды табельный оружие менен атып салды туугандар. Улан Ниязбековдун тагдыры туугандар, мен сиздерге айтып коем. Мына Мурат Суталинов деген бизде ГКМБдын төрагасы бар эле. Эсиңиздер болсо керек, Байкиев маалында ГКМБдын төрагасы болуп турган. Ошонун тагдыры күтүп турат туугандар. Себеби бул Улан Ниязбеков, мен айтканмын. Кечегинде баткен событиядан кийин, Инан Арханды урдалып чип кеткенден кийин, баягы кызыбыз кызыбызды бейгүн өлтүрүп кеткенден кийин, ошодон кийин отставкага бериш керек болчу. Жок, бетин табактай турат. ГКМБдын төрагасы Ташиев баткен событиядан кийин, баткен событиядан кийин 44 жаран күнү өлдү. Бул да отставкага кетиш керек. Ген прокурор Зулушев отставкага кетиш керек болчу туугандар. Спикер Талант Мамутов да отставкага кетиш керек болчу туугандар. Себеби бул команда тажрыйбасы жок туугандар. Эптеп эле баягы көчөдөн келген бандиттер бар го, мындай айтканда хулигандар. Ошентип эле эптеп эле башкарып келип атат да. Биз кайдыгер карабайлы туугандар. Эми биз буларды отставкасын талап кылып, эртеңки шайлоодо Куда каласы, мына 28-ноябрда парламентский шайлоодо татыктуу инсандар, тажрыйбалуу инсандар, илимдүү, билимдүү инсандарды алып келсек, мынага окшогон жүүлүктөр, заправщиктерди биз жок кылабыз туугандар. Биз мыйзам чегинде барабыз. Булар мыйзамсыз келген учурда деле биз мыйзам чегинде барабыз туугандар. Мыйзам чегинде парламентке татыктуу инсандарды апарып алсак, мына окшогон жүүлүктөр барпы уже жалалап уже Ташиевдин мындай айтканда мындай саштасы болуп калыптыр. Баласы аралаштыр саясатка, Жапаровдун баласы да саясатка аралашты. Максим менен мындайда Айдар Акаевди, Максим менен Айдар Акаев деп кое бергиле туугандар. Эки ханза да пайда болуптур. Булар да ошол жол менен кетип атат. Булар тарых буларга сабак үйрөтпөйт тур туугандар. Булар өзүн билем өтүгүм төргү илем деп туруп кыргыз элинин кызыкчылыгын ойлобойт туугандар. Мен сиздерге айтып коем. Ошон үчүн эртеңки парламент шайлоодо татыктуу инсандарды алып келип алсак, буга окшогон заправщиктерди, аферист-пуруштарды, жүүлүктөрдү бийликке жакындатпайбыз туугандар. Буларды биз мыйзамдуу жол менен буларды отставкага кетиребиз. Кудабыз татыктуу инсандарды алып келебиз туугандар. Качандыр бир күнү таза инсандар келет туугандар. Мен ошого ишенем. Бар таза инсандар арабызда туугандар. Ошо 6 миллиондун ичинде жок дегенде 1 миллион аферист болсо дагы жок дегенде 5 миллион аферист эмес туугандар. Таза инсандар бар, адал тамак кылгандар бар. Мен канча деген мына көбүнчө таза инсандар туугандар. Көбүнчө мына азыркы таза инсандар сыртта жүрөт, мигрант болуп туугандар.
мигрант болуп жүрөт. Эми канча деген мигранттардын арасында таза инсандар, адал тамак жасагандар бар туугандар. Мына кече булар бийликке чейин келгиче не кылып жүрдү эле? Керек болсо партиясына, мекенчил партиясына акча таппай жүрүп, 7% босогодон өтө албай койгон. Эми бийликке келгенден кийин каяктагы акчалар пайда болуп атат. Үмүт деген фонд түзүшүп, мечиттерди куруп, баягы жол тандабас машиналарды алып, 100 миллиондук долларлык машиналарды алып туугандар. Ошону бийликке келгиче кылбайбы туугандар. Бийликке келгенде элди тоноп, баягы кустуруу деген жолу менен ошо кустуруу акчаларды биз талап кылышыбыз керек. Ал акчалар кайсы шотко түштү, кайсы эсепке келди? Ошолго эч ким отчет бере элек. 100 күндүк өттү туугандар. Мына келгенде 7 айдан өттү, толук кандуу ишке киришкенде. Отчет жок туугандар. Ушу кандай президент болсун, мыйзамсыз. Мына туугандар. Чындыкты айтканда капа болбоңуздар туугандар. Чындык болуп келген. Жооп бере турган күн да келет. Мен сиздерге азыртан ишендире кетем. Куда каласа жаштар, таза инсандар келсе, ушу парламентке туугандар. Азыркы окшогон жуликтердин парламентте отуруп алып бетин айта турган инсандар бар туугандар. Дерски бетин айтат, Ташиев алдаба, Жапаров алдаба, сен мошенниксиң деп айта турган инсандар келет. Мен ачык эле айтып коеюн. Ошондой адамдар келет. Арамды арам деп, караны кара деген адамдар, инсандарды алып келсек туугандар, ошондо гана биздин коом өзгөрөт, Куда каласа. Өзгөрүп келет, өзгөргөндөн кийин Кыргыз мамлекетин эң күчтүү кылып, ушул өнүккөн мамлекеттен кылып, муундарга таштап кетебиз туугандар. Ошол туугандар. Мен бул бийликти башында айткам, мыйзамсыз туугандар. Кайсы бийлик келбесин, Куда каласы туугандар. 5-октябрдан биягы болгон нерселер баарды жокко чыгат. Садыр Жапаровдун өзү жокко чыгат турганда, президент болгону мыйзамсыз жокко чыгат турганда. Бул деген мыйзам, мындай айтканда туугандар, ошол болгон окуяда азыр кимдер камалып отурат? Азыр Малдыкматов камалып отурат. Берки баягы инибиз бар эле, ошол Туран партиясынын атын унутуп атам. Ошол ини камалып отурат, мисалычы. Мен сиздерге айтып кетейин туугандар. Бул боюнча 5-октябрь боюнча мыйзамсыз түрмөдөн чыгып, захват власти мына Садыр Жапаров менен Ташиев, спикер Талант Мамытов, Зулуш ушул командалар камалыш керек болду. Чыныгы кылмышкерлер ушулар туугандар. Мына захват власти ушулар кылган туугандар. Бийликти коркутуп, үркүтүп алып, айтканда, мына чыныгы преступниктер ушулар туугандар. Мен дагы эфирге кирем. Кейбеңиздер туугандар, Куда каласа Кудай бар туугандар. Кудай ар бирин өзүнүн ордуна коет. Боло турган айтыш керек, болбой турган нерсени жок кылыш керек. Иште албай бийликти тапшырып кет. Мен ачык эле айтам. Колуңан келбейт, кокотуйуна келбейт экен, мына көрдүк. Только популист дешевый пиар менен экен, бол ошол эле туугандар. Мен дагы эфирге кирем туугандар. Аманчылыкта көрүшкөнчө туугандар. Үмүттү үзбөйлү туугандар. Куда каласа таза инсандарды парламентке алып келебиз. Куда каласа ошо таза инсанды президент кылабыз. Куда каласа, Куда парламентке шайлоо өтүп бүтсүн. Куда каласа.